Тұрғандығын сіздерге айта кетелі, 31-ші Азия ойындарында жана өз үйүздө, өз мекенибизде өтүп жаткан Азия чемпионатында Акжол Махмудовдун алгачкы иретте чоңдор арасындагы эл аралык континенталдык ушул беттеште жеңип отургандыгы биз үчүн чоң бир дата. Ошол эле мезгилде спортчубуздун жеке карьерасындагы аябай бир чоң белгилүү дата экендигин айта кетсек болот. Азыр эми 3-чү орунду камсыз кылган Томохиро Инуи жана андан тышкары анын дагы бир бул салмактагы атаандаштардын бири болгон Арам Варданян ушул Өзбекстандын өкүлү япониялык спортчу менен биргеликте бул 3-чү орунга ээ болуп, коло медалды камсыздап коюшкандыгын айта кетели. Жана ошондой эле эми аларга тиешелүү медалдар тапшырылууда. Коло медалды мындай атаандаштардын арасында алуу деле оңой эмес, андыктан бул спортчуларды биз куттуктап өтсөк болот. Ошондой эле финалдык баскычта биз айыгышкан күрөштү көрдүк. Казакстандык Жадраев, Демеу Жадраев Акжолго караганда 10 жаш улураак жана дүйнөнүн чемпионатында күмүш медалдын ээси болгон доктор. Андыктан бул спортчуга каршы күрөшүү оңой болгон жок. Казакстандык спортчуна дагы биз куттуктап өтөлү. Ал деле болгон күчүн жумшады. Бирок албетте андан жашыраак, андан күчтүүрөөк, андан караганда колдоого көбүрөөк ээ болуп турган Акжол Махмудов экранда. Жана грек-рим күрөшүндөгү бул Азия чемпионатында жалгыз алтын медальды Акжол Махмудов Кыргызстандын капчыгына салып отурган кези чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул балбаныбыз ишке жарап, бардыгыбызды кубандырып турган кези. Демек Кыргызстандын улуттук гимни алдыда жаңырат бардыгыбыз эми столду жупрык алып гимнди чогурдамакчыбыз.